12 декабрь улуттук адабият күнү. Бул күн заманыбыздын залкары, жаңыча көз караштагы багыттагы адабий чыгармалары менен улуттук адабиятка кайталангыс бурулуш жасаган, кыргыз атын өз чыгармалары менен бүт дүйнөгө тааныткан улуу инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жасуусучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана муну менен катар ооздеги чыгармачылык менен профессионал адабияттын ортосунда арасат кылган, кыргыз поэзиясын жаңыча багытка алып чыккан, чыныгы профессионалдык деңгээлге чыгуусуна өз салымын кошуп кеткен, аз жашаса да кыргыз адабиятына ат көтөргүс эмгек жасаган акын Алыкул Осмоновдун көз жумган күнү катары белгилүү. Мына ушул эки символикалуу датаны эске салуу менен 2011-жылдын 28-январда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын токтому аркылуу кыргыз эл акыны, ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Эгемберди Эрматовдун демилгеси менен 12 декабрь улуттук адабият күнү деп кабыл алынган. Чыңгыз Айтматов 1928-жылы 12 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көп окуган эл немис эли. Жамиля повести эле 37 жылы кайра жарык көргөн. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары совет мезгилинде жаралса да, алар бүгүнкүдөй маанилүү. Анын кемеңгерлиги, келечекти көрө билгендиги, Чыңгыз Айтматовдун дагы бир өзгөчөлүгү эки тилде бирдей жазгандыгында, өзү кыргыз болуп туруп орус тилинде Достоевскийдин деңгээлинде жаза билгендиги көп орус жазуучуларын таң калтырган. Чыңгыз Айтматов чыгармалары менен кыргыз тилинин эбегейсиз көркөм экендигин ачып берген. Кыргыз поэзиясынын өкүлү, таланттуу акын Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал-Арык айылында туулган. Кыргыздын кымбат акыны тирүү болгондо быйыл 107 жашка чыкмак. Жигиттин күлгөн курагы болгон 35 жаш курагында орун айынан кайтпас күнгө калкып кете бергенине 72 жыл өткөн экен. Калемгер акын дагы жашай түшкөндө эмне деген керемет чыгармаларын жазар эле деген өкүнүч ойго каласың. Кыргыз адабиятын аңтарып, искусствосун иликтеп көрсөк, Алыкул жөнүндө не бир укмуш илимий эмгектер жаралган, кино тосма тартылып, пьесалар жазылып, театрларда, сахналарда коюлган. Адам баласы үчүн айрыкча, ар кыргыз баласы үчүн башынан эле сөз баркы менен, сөз наркы менен баарынан улук болгон, ыйык болгон, бийик болгон. Ошондуктан улуттук адабиятыбыз менен аны дүйнөлүк деңгээлге алып чыккан Чыңгыз Айтматов менен Алыкул Осмоновдун ысымы ажырагыс нерсе болуп калды. Демек, 12 декабрды улуттук көркөм дөөлөт майрамы катары карасак да куп жарашат.